Assalamu алейкум достор. Бүгүнкү биздин сапарыбыз Мубарак деп аталган кондитерный цехта болмокчу. Сертификат алган Белая Рика фирмасы менен иштешебиз. Натураль каймактан жасалат. Бул тапта лакамка менен сочинский бышып жатат бул печкалардын ичинде. Мен агент балдарыбыз келип алып кетишти. Кондитерский цех ачсак, анда качествонан халал болот деп өзүбүз коюп алган уже ачтык. Бардык, процесс менен таанышып чыктык. Аябай ысыкта жасалат экен. Мен аябай кирдип, өзүңүздөр көнүп калсаңыздар керек. Эми айтсаңыз, ачылганына канча убакыт болду ишкана? Мубарак бейкери ушул жылдын 2023-жылдын 1-мартынан баштап ишке кире баштады. Ошондо 5 ай. 5 ай болду. 5 ай болду. Ошондо 5 айда ушундай чоң ишкананы ачканга үлгүрдүңүздөр. Ооба, аракет кылабыз. Сонун канча адамды иш менен камсыз кылып атасыз? Азырынча 25 киши иштейт. 25 киши иш менен камсыз кылынган. Кудайым буйрса, аракет кылып атабыз. Акырындык менен 2 эселеп, 3 эселеп көбөйткөнгө цехте толук мүмкүнчүлүк бар да. Демек, сиздер жаңы ачылганда эле халал сертификат алайын деп чечтиңиздер. Биз сразу эле халалдан баштайын дедиңиздерби? Өзүбүз мусулман болгон себептен анан тиги хадис бар го пайгамбарыбыздын өзүңдү жана үй бүлөңдү адал ырызык менен бак дегенчи. Ошол принципте элибизге да адал продукция тартууласак деген максатта ошо ишке ашырганбыз. Ушуга халал индустрия аябай жардам берип атат, жардам көргөздөк. Ансыз биз эме кыла алмак эмеспиз, адалдаштыра алмак эмеспиз. Ошо халал индустриясы ошого аябай көмөкчү болуп, жардам берип, бизге сабактарды, тренингтерди өткөзүп кетти, и дагы эле өткөзүп атат да. Демек, халал сертификатын алганына канча болду? Апрелде, ушул жылы апрелден баштап алдык. 1 айдан кийин эле, ачылгандан 1 айдан кийин эле халал сертификатын алдыңыздар, э? Ооба. Аябай мыкты. Ошондо халал сертификатын алганына кандай эмне түрткү болду? Жан дүйнөңүз же кааладыбы ошол нерсени же кандай? Биринчи жет ошо биз байкелер болуп ачканбыз да. Баарыбыздын оюбуз бир, баарыбыз мусулман болгондуктан халал нерсени баштагандан кийин ага элге түшүндүрүш керек да, биздин продукциябыз халал деген нерсени түшүндүрүш керек да. Ошого түрткү ошо халал индустриясынын сертификатын, эмблемасын алганга түрткү болду да. Ансыз болбойт да, элдин баарына түшүндүрө албайсың да халал депчи. Кандай ошондо поварлар өзү окудубу? Окуттуңуздарбы же сиз өзүңүз окудуңузбу? Биз бир 6 мастерди өзүбүз окутуп, өзүбүз акчасын төлөп, өзүбүз окутуп, анан ишке алып келдик да. Демек, бул жакка келгендерди өзүңүздөр окутуп, үйрөтөсүздөр. Бияка келгендерди өзүбүз төлөп, өзүбүз окутуп, анан ошо жумуш менен да камсыз кылабыз да. Азыр ошондо айтсаңыз, шаардын кайсы дүкөндөрүнө сиздердин продукцияңыздар жетет? Бишкек шаарынын бир 100% эмес, бирок 40% тейлеп калдык да, Кудайым буйрса. Кардарлар агымы кандай болуп атат? Биздики продукция накта анан адал болгондуктан, качество болгондуктан биринчи башында кымбат деп атышты, андан кийин уже эл көнүп, таза экенин, накта экенин билип, уже кардарыбыз кадимкидей көбөйүп атат да. И плюс жана адал деген эмебиз бар да, сертификат, ошону көрүп, мен адал экен деп, кадимкидей эмебиз көтөрүлүп батат. Демек, адал сертификатты алгандан кийин сиздердин кардарыңыздар андан бетер, андан бетер эки эсе көбөйүп атат. Азыркы учурда суроо талап кандай экен ошол сертификат боюнча, мисалы, халалбы деп сурагандар болот да, бардыгы эле, мисалы, чайхана болсун, кайсыл жерге кирбесин, ошол болот. Эл калың журт эл түшүнүп калды, адал деген нерсе, таза деген нерсе экенин түшүнүп калды да. Өтө жогору талап. Азыркы учурда ошол элдин көз карашы кандай экен, ошону билейин деп атам да. Мисалы, кээ бир жерде, мисалы, мен мурда халал жөнүндө
маалыматым таптакыр жок болчу. Мен убакыт өтүп, мен уже талап кыла баштадым. Демек бул халал, ушуну жеш керек, муну жебеш керек да. Азыр элдер ошону дагы эле түшүндүрүш керекпи же кандай? Биз Кыргызстандын эсеби боюнча дин менен өтө маалымат көп да, эмеси көп да. Ошондуктан элибизге көп немеси жок да, түшүндүрүштүнчү, бирок талап аябай жогору. Талап жогору. Көп жер почти 100% десек деле болот. Адалбы деп сурашат да. Продукцияңар адалбы деп сурашат. Биз талап кылайык, ошо адал деп айтканга тоңоп мүмкүнчүлүк бар да. Элибизде тынччылык болсо, токчулук, молчулук болсо, анан элге адал продукцияны тартуулаган ишканалар көбөйсө деген оюбуз аябай чоң, тилегибиз аябай чоң. Ошо баардык ишканалар ошо адал жагын карашса дейм да, акча эмес жагын карабайлы, адал жагын карап, элге пайдасы тийсе да, зыяны тийбесе да, ошондой тилегибиз бар. Сиздерди кантип тапса болот кардарлар? Бизди Instagram аркылуу, анан магазиндерде уже кылайын болсо, магазиндер Бишкек шаар, Бишкек боюнча магазиндерден тапса болот.